Бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстан футболчу жигит кыздары тууралуу сөз кылабыз. Студияда мен Гүлжан Турдубаева. Саламатсыздарбы? Дарбазачынын катасынан улам акыркы мүнөттөрдө Кыргызстан курамасы жеңишти колдон чыгарды. Азия кубогунун таңдоо туруунун алкагында Кыргызстан Мьянма менен беттешти. Оюндун 8-мүнөтүндө Виктор Майерге каршы Мьянма футболчулары одоно ойноп, 11 метрлик айып соккусу менен жазаланды. Мында Антон Землянухин соккудан таамай чыкты. Экинчи таймдын башында болсо Антон кайрадан гол жаратып, эсеп 2-0 жеткен болчу. Бул голдон кийин кыргыз футболчулары үчүн оюндун күтүүсүз бөлүгү башталды. Бир нече мүнөттөрдөн соң эсеп 2-1, беттеш бүтөрүнө 2 мүнөт калганда дарбазачы Павел Матяш жаза басты. Мьянма футболчулары экинчи голду киргизгенге үлгүрүп, жеңилүү ызасынан да кутулду. Бул оюндун жыйынтыгы менен Кыргызстан тайпа ичинде 3-орундан көтөрүлгөн жок. Жигиттерибиз акыркы мүнөттөрдө жеңишти колдон чыгарганына азыр баарыбыздын ичибиз күйүп турган чак. Канчалык кайгырбайлы бул спорт. Адистер бул оюнду түрдүүчү божомолдоп, кыйынчылыксыз ийгилик келбээрин айтып, өлкө чемпионатында ойногон командалардын санын көбөйтүү зарыл дейт. Бир гана жигиттерди эле эмес, топ артына түшкөн кыздарыбыз да колдоого муктач. Азырынча футболчу кыздарыбыздын ийгилиги жакшыраак. Айзима жөпжөнөкөй эле кыргыз кызы. Болгону ал башка секелектерден айырмаланып, футбол ойной алат. Ата-энесинин каршы болгонуна карабай, бул спортко келген максат футболдун майын чыгарган жигиттерден ашып өтүү эмес, жөн гана ден соолукту чыңдоо. Биздин класстан бүт кыздар футболго барабыз деп отурган. Аны мен да кызыгып баргам, аны мага жагып калып, 2 жыл барып жүрөм. 14 жаштагы Зарина болсо келечекте модель болууну кыялданат. Көпчүлүк кыздар сыяктуу эле жогорку окуу жайды бүтүрүп, аял затына жакын болгон кесиптердин бирин таңдаарын айтат. Болгону бул максаттардын арасына футболду да кошкон. Когда я играю в футбол, я получаю удовольствие. Мен футбол ойногондо өзүнчө рахат алам. Максатым чемпион болуп, байгелерди утуу эмес. Футбол мага жаккан үчүн ойнойм. Келечекте модель болуп, визажист болууга да кызыгып жатам. Бирок футболго да убакыт табам. Рывок, быстрее рывок! Наталья өлкөдөгү алдыңкы дасыккан футболчу, учурда ойноп дагы, машыгып да келет. Түрдүү эл аралык мелдештерден Кыргызстандын курамында ойноп, көп ирет жеңилүү ызасын тарткан футболчу. Дүйнөдөгү мен деген командаларга ата-андаш болгон оюнчуларды тарбиялоону көксөп жүрөт. Цель на будущее? Келечекте дасыккан, баарын көрө билген машыктыруучу болгум келет. Албетте, көйгөйлөр көп, бирок аларды чечсе болот. Өлкөдө кыздар футболу бар экенин көпчүлүк биле бербейт. Ошого карабай жыл сайын кыздарды футболго тартып жатабыз. Кыргызстан айымдар футболунан алдыңкы орундардан болуусун каалайм. Кыздар жашылмайсаң да жигиттерден ашса-ашат, бирок кем калышпайт. Бүгүнкү мелдеште алардын урматына уюшулган 11 октябрь дүйнө жүзү боюнча кыздар күнү. Бул күндө секелектер футбол ойноп өткөрбөстөн гендердик теңчилдик, кыздардын билим алуусу жөнүндө да кабардар болду. Принимают участие девочки. Биздин бүгүнкү мелдешибизге 14 жашка чейинки кыздар катышып жатат. Быйыл Чүй облусундагы 4 команданын арасында өткөрүп жатабыз. Кийинки жылдары жалпы республика боюнча өткөрүүнү пландоодобуз. Мелдештин максаты кыздарга гендерлик теңчилик жөнүндө маалымат берип, өз жолун табууга көмөк көрсөтүү. Менимче кыздар футболдон да мыкты ийгилик жарата алат. Өлкөдө футболдон мырзалар басымдуулук кылганы менен азырынча алар дүйнөлүк мелдештерде ойной элек. Кыргыз кыздары болсо көчө футболунун дүйнөлүк чемпионатына катышып жүрөт. Эмне кылсын, сүйүүчүлөр арасында болсо дагы мекендин намысын коргоодо. Эгер секелектерге колдоо болуп туура багыт көрсөтүлсө, алар ФИФАнын расмий дүйнөлүк мелдештерине да чыга алат. Гүлжан Турдубаева, Айбек Мамраимов, ЛТР Бишкек. Бүгүнкү берүүбүздө футбол тууралуу сөз болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.